Ассаламу алейкум, урматтуу кыргызстандыктар, биздин колдонуучулар. Мен мына ушул сиздер мен артында көрүп турган канал. Бул ушул Кара Суу районунун Телман айылынын үстүнөн кесип өткөн тагыраагы ушул дыйкандар суу ичүүчү канал. Бул жерде мына эски сүрөтүнөн карап баа берсеңиздер болот. Ушул каналдын ортосунда бетон бар болчу. Мына ушул бетонду мына кече бүгүн буздуруп алганга жетиштик. Мен ушул нерсени мындай кубануу менен айтып койгум келет. Анткени ушул ишке аралашып өзүнүн салымын кошкон президенттин Ош облусундагы өкүлүнүн орун басары Данияр Жаныкуловго, Кара Суу районунун акими Турусбек Нокоевке, Сарай айыл өкмөтүнүн башчысы Амир Жунусовго, ошондой эле ДЭП 45 жол куруу ишканасынын жетекчиси Салморбек мырзага дагы терең ыраазычылык билдирем. Мына ушул жетекчилердин мындайча айтканда реакциясы менен ушул нерсе ишке ашып отурат. Эми мен кененирээк маалымат берейин. Бул жерде бүгүн гана иш аягына чыккан. Силер көрүп турасыздар, тиги жерден мына ошол экскаватор түшүп, бул жерде жумушту жасап, андан кийин ошол жак менен чыгып кеткен. Ошол менен бирге мына ушул ортодогу бетонду бузуп, толугу менен жок кылып, талкалап, ошол талкаланган бетондун калдыктарыны ушул каналдын арткы тарабына силер көрүп турган мына ошол жерге алып коюп, жыйып коюп кетишкен. Мен мунун тарыхына дагы силерге токтоло кетейин, анткени көпчүлүккө түшүнүксүз болушу мүмкүн. Илгери мына ушул Ош Кара Суу жолу ушул жерден өткөн. Тагыраагы жол мына ушул жерден түз келген дагы мына ушул жерде көпүрө болгон кадимкидей, ушул жол менен кетип, мындайча айтканда бул жерден мындай дуга болгон да, овальный болгон да, орусчалап айтайынчы ачык айтайын. Анан кийин бул жактан жаңы көпүрө курулгандан кийин жол куруу ишканасы негизи ушул эски эмени бузуп жок кылып коюш керек болчу, бирок 15 жылдан бери ошол жумуш жасалбай келген. 15 жылдан кийин бул ортодогу бетондун зыяны кандай болгон деген суроолор пайда болушу мүмкүн. Мен азыр архив видеону силерге көрсөтөйүн. Азамат ака, мына Телмандын башындагы канал Томастын алды. Суу өтө деле көп эмес, бирок көп. Кичине азайып атат окшойт, бирок селдин суулары агып атат бүт. Ардекелер алып келатат. Кыжылатпой жата бериң ака, битте кайыкты коюп коюң коридорго. Мына ушул айылдын элине коопсуздук туулбасы үчүн, бул жака Телман айылына суу ашпаштыгы үчүн биз ушул Сарай айыл өкмөтүнүн Телман айылындагы депутаттары айыл өкмөткө бул боюнча кайрылуу жолдоп, анан кийин айыл өкмөттөгүлөр ушул райондук суу чарба башкармалыгына кат жазып, бирок каражат жетишсиз деп жооп алган. Андан кийин мен жана башында айтып өткөндөй, президенттин Ош облусундагы өкүлүнүн орун басары Жаныкулов, аким Турусбек Ногоевтердин кийлигишүүсү менен, алардын аралашуусу менен мына ушул 3 ишкана каражатты ортодо чогуу чыгарып, бетон бүгүнкү күндө алынып, ушул жер тазаланып олтурат. Мен абдан кубанып олтурам, анткени бул элдин коопсуздугу үчүн дагы мындайча айтканда бир жакшы жумуш болду. Ал 3 ишкана тууралуу айта кетейин. Эми бул Сарай айыл өкмөтү, Кара Суу райондук суу чарба башкармалыгы, ошондой эле ДЭП 45 жол куруу ишканасы. Ушул 3 ишкана ортодо биргеликте каражатыны ортого чогултушуп, мына ушул эмени бетонду алып тазалаганга жетишишти. Мен мун үчүн ошол Сарай айыл өкмөтүнө, Кара Суу райондук суу чарба башкармалыгына жана ДЭП 45 жол куруу ишканасына терең ыраазычылык билдирип кетем. Мына ушундай 15 жылдан бери алынбаган бетон мына бүгүн бир эле күндө алып коюшту ушул нерсеничи. Кечке мына 8 саатта иштеген, баягы отбойный буза турган. Кече 8 саатта эле талкалап жок кылышты, мына бүгүн чекеге алып тазалап коюшту. Мындайча айтканда жасаса боло турган жумуш экен. Ачыгын айтканда бул азыркы жетекчилердин эмес, мурунку мына ушул жолду куруп, бирок эски жолду бузбай кеткен мурунку жолчулардын, мурунку жетекчилердин мындайча айтканда катачылыгы деп айтсам болот. Мына ушундай жакшы ишти мен силерге көрсөтүп айтып коеюн дедим. Негизи ушул айылдын коопсуздугу, айыл элинин бейпилдиги бардык нерседен бийик турат. Мен айта кетейин, буга чейин өзүңүздөр жакшы билесиздер, катуу жамгыр жаап, жанагы Мады айылындагы форелдерди агызып кеткен болчу. Жана мен көрсөткөн видео ошол форелдер акканда
мына ушул жергидеги ушул ортодогу бетонго сөөрү, жыгач, майда шүйдө рейка турбалары такалып, ушул жака айылга суу ашып кетүү коркунучу жаралган болчу. Ошонун негизинде биз ошону себеп кылып, мына ушул ортодогу бетонду алуу идеясын көтөргөнбүз. Кудай буюрса, мына бүгүн алынып олтурат. Мен Аким Турсбек Ногоевго киргенде айттым эле, ушул мүмкүн болсо жаңы жылга чейин алып берсеңиздер деп. Ал киши дагы карап көрүп, мына Кудай буюрса алынды, маселе чечилди. Көңүл бурганыңыздар үчүн сизге барыңыздарга чоң рахмат. Көрүшкөнчө аман туруңуздар.